Урматтуу мугалимдер жана билим берүү уюмдарынын жетекчилери. 2026-2027 окуу жылынан тартып 8-класстардын окуу пландарына профилге чейинки компонент киргизилет. Бул компонент Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңеши тарабынан жактырылган профилге чейинки даярдоо программаларына ылайык ишке ашырылат. Профилге чейинки даярдоонун негизги максаты окуучуларга 10-12 класстарда билим алуу профилин аң сезимдүү тандоого көмөктөшүүчү кесиптик багыт берүү. Анын алкагында окуучулар ар кандай ишмердик багыттары менен таанышып, долбоордук жана изилдөө иштеринин көндүмдөрүн өнүктүрүшөт жана мындан аркы билим алуу траекториясын тандоого негиз алышат. Профилге чейинки даярдоого жумасына 2 саат, жылына 68 саат бөлүнөт. Кыргыз билим берүү академиясы профилге чейинки даярдоонун социалдык, экономикалык, гуманитардык, табигый илимий, физикалык, математикалык, инженердик, технологиялык, көркөм эстетикалык, спорттук жана универсалдык багыттар боюнча программалардын 2 түрүн иштеп чыккан. Биринчи вариантта окуучу жумасына 2 сааттык бир программаны окуу жылы бою өздөштүрөт. Мисалы, кыргыз жараны, тарых, коом, укук, экономика же инженердик технологиялар курсу. Экинчи вариантта окуучу жумасына 1 сааттан 2 программаны тандап, 2 башка багыт менен таанышууга мүмкүндүк алат. Мисалы, экотуризм маданияты жана математика турмушта. Сабактар практикум, лабораториялык иштер, долбоордук сессиялар жана интерактивдүү сабактар түрүндө уюштурулуп, долбоордук ишмердик, кейс-стади, симулятор жана кесипкөй адистер менен жолугушуулар аркылуу ишке ашырылат. Программаларды жалпы билим берүү уюму өз алдынча тандайт. Мында 3 негизги жактай эске алынышы шарт. Биринчиден, кадрдык ресурстар. Тиешелүү программаны алып барууга жөндөмдүү педагогдордун болушу. Мисалы, тарых мугалими кыргыз жараны, ал эми математика мугалими математика турмушта курсун алып бара алат. Экинчиден, материалдык техникалык база. Практикалык сабактарды өткөрүү үчүн спорт залдын, компьютердик класстын, устаканалардын, химия жана физика кабинеттеринин болушу. Үчүнчүдөн, окуучулардын жана ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрдүн суроо талаптары эске алынат. Артыкчылыктуу багыттарды аныктоо үчүн анкеталоо жүргүзүү сунушталат. Жүгүртмөнү түзүүдө окуучуга 2 сааттык бир программаны же 1 сааттан 2 программаны тандоого мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Ошол эле учурда мамлекеттик компоненттин окуу предметтеринен тышкары бардык 8-класстын окуучулары үчүн профилге чейинки даярдоо милдеттүү бойдон калат. Профилге чейинки даярдоодо негизги максат баа коюу эмес, окуучулардын кызыгуусун жана шык жөндөмүн аныктоо болуп саналат. Ал эми 2 жылдык, башкача айтканда 8-9 класстардын жыйынтыгы боюнча окуучуларга 10-12 класстарда тереңдетип окуй турган профилдик предметтерди тандоого жардам берүү максатында кесиптик багыт берүүчү тестирлөө өткөрүү сунушталат. Демек, профилге чейинки даярдоо окуучуга өзүнүн кызыгуусун жана мүмкүнчүлүгүн аныктап, кийинки билим берүү багытын аң сезимдүү тандоого шарт түзүү. Бардык профилге чейинки даярдоо программалары жана методикалык сунуштар Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына жайгаштырылат. Урматтуу мугалимдер, жаңы окуу жылында чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.